эгерде бул жол кырсыгы катталып, анын жыйынтыгында адам өмүрү кыйылган болсо, күнөөлүү айдоочуга Кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 3-бөлүгү менен иш козголуп, анын жыйынтыгында күнөөлүү айдоочу 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылмак. Эгерде күнөөлүү айдоочу соо эмес болгон болсо, ушул эле берененин 4-бөлүгү менен иш козголуп, ал 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылмак. Бирок Укук бузуулар кодексинин 188 беренесинин негизинде карама каршы тилкеге чыгып озуп айдагандардын жазасы болгону 15 000 сом. Аны дагы эгерде күнөөлүү айдоочу 1 айдын ичинде айып пулду төлөй турган болсо, 70% арзандатуусу бар. Башкача айтканда, Нива үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жана жүк ташуучу Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу болгону 4,5 000 сомдон төлөп котулушат деген сөз. Мындан улам мен биздин депутаттардын кулагына күмүш сырга айтмакчымын. Бул берененин жазасын өзгөртүш керек. 15 000 сом деген айып пулдун ордуна жок дегенде карама каршы тилкеге чыгып озуп айдагандардын жазасын 6 айлык айдоо укугунан ажыратыш керек. Ушуну эске алып коюңуздар. Себеп дегенде ушул сыяктуу одоно түрдө жол эрежелерин бузуп, анын натыйжасында канчалаган бейкүнөөкөр, айыпсыз жандар кыйылып атат.